Ош мамлекеттик университети ыйман гимназиясы фыкых сабагы. Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар жана угуучулар. Фыкых сабагынан бүгүнкү жаңы темабыз мукаллаф. Мукаллаф деген эмне жана анын кандай шарттары бар? Булар боюнча биз теманын жүрүшүндө сөз кылабыз. Mukallaf деген сөзгө өтпөстөн мурун ахлият деген сөздүн маанисин түшүнүп алуубуз кажет. Ахлият сөздүктө милдеттенме, жоопкерчилик деген маанилерге келет. Ал эми фыкыхтагы ислам укугундагы терминологиялык мааниси диндин буйруктарын аткаруу, тыюуларынан алыстоо милдети жана аткарылган иштин жоопкерчилигин алуу деген. Мына ушул дини милдеттемелер жүктөлгөн адам мукаллаф деп айтылат экен. Ар бир адам эле мукаллаф боло бербейт. Мукаллафтын белгилүү шарттары болушу керек. Мисалы, бир адамга намаз парыз болушу үчүн, орозо милдеттүү болушу үчүн, зекет парыз болушу үчүн, ажылык парыз болушу үчүн, же болбосо диндин муамалатка, адамдар менен болгон мамилеге байланыштуу милдеттемелерин аткаруу, андан кийин кылмыш жана жаза бөлүмүндөгү милдеттемелерди аткаруу, ислам үй бүлө укугуна байланыштуу милдеттемелерди аткаруу үчүн адамда белгилүү шарттар болушу керек. Мына ошол шарттарга ээ болгон учурда гана адам мукаллаф боло алат. Демек, дини милдеттемелерди аткарууга мукаллаф жооптуу адам диндин буйруктарын аткарууга милдеттүү. Себепсиз кайсыдыр бир буйрукту аткарбай койгон учурда динде белгиленген жазаларга тартылат. Эми ошол диндин буйруктарын аткарууга жана тыюуларынан алыстоого милдеттүү болушу үчүн адамда 3 шарт болуусу абзел. Эгерде мына ушул 3 шарттын кайсыдыр бири жок болгон болсо, анда аны биз мукаллаф деп эсептей албайбыз. Алар мусулман болуусу, намаз окуу үчүн, намаз парыз болушу үчүн адам мусулман болушу керек. Орозо парыз болушу үчүн мусулман болушу керек. Андан кийинкиси акылдуу болушу керек. Дини буйруктарды түшүнүү алуу үчүн адамга белгилүү деңгээлдеги акыл керек болот. Ал эми акылы жетиле элек жаш балдар же болбосо акыл оорусу менен ооруган, психологиялык оорулары бар акылы тайкы адамдар дагы дини буйруктардын маани маңызын түшүнө албайт. Демек, аларды биз мукаллаф деп эсептей албайт экенбиз. Жана кылган иштеринен улам, аткарбаган ибадаттарынан улам биз акылы жок адамды биз жоопко тарта албайбыз. Андыктан дини милдеттемелерди аткаруу үчүн адам акылдуу болушу керек. Андан кийин балагат жашына жеткен болуш керек. Балагат жашы дегенде бой жеткен деп дагы айтылат. Бул өлкөбүздө айрым жерлерге мындай айырмачылыктарды эсепке алуу менен эркек балдар 12 жаштан 15 жашка чейин балагат жашына жеткен болсо, кыз балдар 9 жаштан 15 жашка чейин балагат жашка жеткен болот. Мына ошол канча жашында балагат жашына жеткен болсо, анда ал адам мусулман болсо, акылдуу болсо, анда мукаллаф деп эсептелет дагы, диндин буйруктарын аткарууга милдеттүү болуп эсептелет. Мына ушул 3 шарттын кайсынысы бир адамда жок болсо, анда биз ал адамды мукаллаф деп айта албайт экенбиз дагы. Ага намаз парыз болбойт, орозо парыз болбойт, башка маселелердеги кылган иштеринен улам жоопко тартылбайт. Андан кийин мусулман, акылдуу жана балагат жашка жеткен адамды биз мукаллаф деп эсептедик. Эми ошол мукаллаф толук кандуу милдеттерди аткара алуусу үчүн негизги 2 шарты бар. Алардын биринчиси буйруктардан жана тыюулардан кабардар болуусу жана аларды аткарууга күч жеткире алуусу. Биринчиси бул кабардар болуусу дедик. Алла Таала
адамдарга бир катар милдеттерди жүктөп, аларды Азирети пайгамбарыбыз аркылуу кабардаган. Азирети пайгамбардын негизги милдети дагы Алла Тааланын буйруктарын жана тыюуларын адамга жеткирүү болгон. Андыктан адамдар кабардар болгон нерселеринен гана жооптуу болот. Мисалы үчүн, ислам динин жаңы кабыл алган адам орозо парз экендигин билген учурдан баштап гана орозо тутууга милдеттүү болот. Мурунку тутпаган орозолордун казасын тутпайт. Ошол эле сыяктуу намаздын парз экендигин билген учурдан баштап гана намаз окуу ал адамга милдеттүү болот. Ал эми кабардар болбогон учурларындагы намаздарынын казасын окубайт жана андан улам жоопко тартылбайт. Демек, мукаллаф болуунун негизги шарты бул кабардар болуу. Экинчиси, мукаллафтан талап кылынган иш анын күчү жете турган даражада болушу керек. Адамдын күчү жетпей турган, аткарууга мүмкүн эмес болгон буйруктарды Алла Таала бизге бербейт. Буну Кур'ан-ы Каримдин Бакара сүрөсүндөгү бир аятында «Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха» дейт. Мунун мааниси, Алла Таала адамга анын күчү жетпеген ишти жүктөбөйт дегени. Бул аяттын негизинде адам уйку жана акыл эсин жоготкон учурундагы кыймыл аракети жана сөздөрүнөн улам жооптуу эмес. Мисалы, эгерде кокустуктан уктап калып намаз окубай калган болсо, биз ал адамды эмнеге намаз окубадың деп жоопко тарта албайбыз, анткени ал адамдын колунда болбогон бир иш. Андан кийин андан сырткары башка бирөөнүн ишинен улам да жоопко тартылбайт. Адам өзүнүн гана ишинен улам жоопко тартылат. Ошол эле сыңары бул күчү жеткен иш болуш керек дегенибизде, мисалы, зекеттин шарттарын ташыбаган адам зекет берүүгө милдеттүү эмес. Ажылыкка баруунун шарттарын ташыбаган адам ажылыкка барууга милдеттүү эмес. Демек, адам качан күчү жеткенде гана зекет берет, ошол шарттарга ээ болгондо гана, күчү жеткенде гана ажылыкка бара алат. Демек, буйруктар адамдын күчү жете турган даражада болушу керек. Алла Тааланын буйруктарында жана тыюуларынын баарына адамдын күчү жетет деп эсептейбиз. Айрым учурда ахлиятты жокко чыгаруучу факторлор болуп калышы мүмкүн. Алар экиге бөлүнөт. Биринчиси, адамдын каалоосунан сырткаркы ыктыярсыз пайда болгон абалдар. Балалык, акыл эстин жоголушу, уйку, эсти жоготуу, унутуу сыяктуу абалдар адамдын ыктыярсыз пайда болгон абалдар. Мына ушул учурларда кылган кыймыл аракеттери, айткан сөздөрүнөн улам адамды жоопко тарта албайбыз. Бул абалдар негизинен ахлиятка таасир бергендиктен айрым учурда жоопкерчиликти жокко чыгарат. Мисалы, уктап калып намаз окубай калуу, орозодо унутуп бир нерсе жеп алуу жана башка абалдар мына ушул биринчи абалга, биринчи факторго кирет. Экинчиси, адамдын каалоосу менен пайда болгон абалдар. Булар ичкилик, адамга эч ким зордоп ичирбейт, өзү каалап ичирет. Коркутууга кабылуу, чарасыздык, маалыматсыздык, караңгылык деп айтсак болот, азил тамаша. Бул абалдар жоопкерчиликти жокко чыгарбайт, бир аз жеңилдетет жана чектейт. Мисалы, мас абалда бирөөгө зыян берген адам, ал өзү каалап мас болгондуктан ал адам жоопко тартылышы керек жана жоопко тартылат. Урматтуу окуучулар, биздин бүгүнкү темабыздын өзөгү мына ушунда. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабагыбызда фыкыхтын өкүмдөрүнө токтолобуз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.